Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы. Дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Нигериянын өкмөтү Боко Харам кыймылын жок кылам деп белгилеген мөөнөт аяктоодо. BBC бул кыймыл жашырынган Самбиза токоюна барды. Быйыл Европага 1 миллиондон ашуун мигранттар өтүп келди. Биз бүгүн мигранттардын Британиядагы турмушка кошкон салымы тууралуу баяндайбыз. Үнсүздөргө үнүн кошуп, Мексикадагы биримдик үй кызматкерлеринин укуктары үчүн күрөшүүдө. Нигериянын президенти Мухаммаду Бухари май айында жыл соңуна чейин Боко Харам кыймылын жок кылам деп убада берген. Дүйнөдөгү эң канкор согушчан топтордун бири саналган бул кыймыл 6 жыл ичинде 17 миңден ашуун кишини өлтүрдү. 1,5 миллион адамды качууга мажбур кылды. Биздин кабарчыларыбыз Нигерия армиясынын коштоосунда Боко Харам кыймылы жашырынган Самбиза токоюна барып келди. Түн ортосунда бир нече кол салуу болгондон кийин Борно провинциясындагы аскерлер күзөткө чыгышты. Жоокерлер Самбиза токоюна бет алууда. Токойду экстремисттик Боко Харам тобунун чордону деп атаса болот. 2013 жылы Боко Харам Нигериянын түндүк чыгышын толугу менен көзөмөлдөп турган. Бирок андан бери абал өзгөрдү. Экстремисттик топ мурда басып алган шаар жана айылдардан чегинип Токойго качкан. Козголоңчулардын саны азайып, мурдагыдай аскердик кол салууларды токтотуп, учурда жангештинин жардырууларын уюштурууда. Провинциянын борбору Майдугуридеги аскердик бөлүмүндө жоокерлер казармалык тартипте кызмат өтөп келишет. Бул аскерлер майдан тилкесине жөнөтүлүүдө. Офицерлердин бири согуш жакында бүтөт деп билдирди. Учурда абал оңолду. Экстремисттерди курчоого алдык. Алар бир аймакта камалып турат. Эми бул операциядан кийин аларды жок кылабыз деп үмүттөнөм. Бирок айтылган аскердик операция татаал болору бышык. Алыстагы 60 миң чарчы чакырым болгон Самбиза токоюна бир учурда миңдеген тургундар көңүл ачып, эс алууга келип турчу. Токойдо жолдор жок жана саздуу жерлер көп. Демек, жоокерлер буктурмага кабылып, же экстремисттер оңой качып кетиши мүмкүн. Айланып отуруп Самбизага жеттик. Эми аскердик операция башталууда. Европага өтүп бараткан 2015 жылы 1 миллиондон ашуун мигрант келди. Бириккен Улуттардын соңку маалыматтары боюнча булардын көбү деңиз аркылуу өтүп келишкен. Мигранттардын жарымы согуштан качкан сириялыктар. Башкалары экономикалык себептер менен жакырчылыктан качып келгендер. Жакшыраак жашоо издеп жер которуу тенденциясы дагы уланабы? Ашпозчудан баштап официантка чейин бул ресторанда негизинен мигранттар иштейт. Аларга баш болуп, ресторандын ээси да мигрант болуп келгенин айтат. Игбал Вахбаб бирге чыга электе ата-энеси менен Британияга көчүп келген. Игбалдын атасы университетте окуп, андан соң бул өлкөдө калып калган. Менин бизнесим салык төлөгөндөн кийин жылына 6 миллион доллар киреше алып келет. 15 жыл бою салык төлөп, бул өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп келдим. Айтылган мөөнөттө 1000ге жакын тургундарды иш орун менен камсыз кылдым. Бирок мен мигрант катары келгем. Албетте, Европага жаңы келген мигранттар да бул өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкону анык. Өткөн айда Македониянын чек арасында кармалган миңдегендердин айрымдары гана качкын статусун алышкан. Ал эми көп жылдар бою Европага келүүгө аракет кылган миллиондогон мигранттардын укугу тебеленип жатабы? They will seek to move to escape devastation or war or persecution. Мурда согуш же табыгый кырсыктан качкандар гана жер которсо, азыр экономикалык кыйынчылыктардан улам жакыр өлкөлөрдөн бай өлкөлөргө көчүп келгендер көбөйдү. Зым менен чек араны тосуп коюп, бул көйгөйдү чечсе болбойт. Жана ал качкындарды токтотпойт. Мигранттар жолун таап, баары бир келишет. Мигранттардын Британияга же Европага агылып келгени жаңы ачылыш эмес. Буга чейин Британия сыяктуу өлкөлөр качкындарды кабыл алып, миграция көйгөйүн чечип келген.
Сиздер түз ободо BBC-ни көрүп жатасыздар, жаңылыктарды улантабыз. Бельгиянын полициясы Брюссельде жаңы жыл алдында чабуул жасоону пландаган деген шек менен дагы 2 кишини камакка алды. Апта башында Брюссельде жана Фламанддык Брабант аймагында рейдтер жүргөн эле. Полиция аскер кийимдерин, пропагандалык китептерди колго түшүрдү. Жардыргыч курал-жарактар табылган эмес. Израилдин мурунку премьер-министри Ехуд Олмерт паракорлук үчүн 18 айга абакка кесилди. Ал 2014-жылы 6 жылга кесилген болчу, бирок жогорку сот анын мөөнөтүн кыскартты. 70 жаштагы Олмерт Иерусалим шаарынын мэри кезиндеги турак жай сатуу боюнча келишимге байланыштуу айыпталган. Ал абакта отурган биринчи израилдик премьер болуп калды. Соңку 5 күндө Америка Кошмо Штаттарынын түштүк батыш аймактарындагы бороон чапкындан 43 киши курбан болгону кабарланууда. Суу ташкын, бороон жана калың кардан жүздөгөн турак жайлар жабыркады. Транспорт үзгүлтүккө учурады. Техас, Арканзас, Оклахома жана башка штаттарга аба ырайы боюнча эскертүү чыгарылды. Мексикада 2 миллионго жакын адам үй кызматкери болуп иштешет. Бул тармакты дээрлик эч ким көзөмөлдөчү эмес. Бирок эми жаңы түзүлгөн биримдик бул кызматкерлердин укуктарын коргоо менен алек боло баштады. Магдалена күн сайын таңкы саат 4-тө ишке жөнөйт. Атасы аны аялдамага чейин узатып барат. Андан соң Магдалена үй тазалоо ишине жетиш үчүн 3 жолу автобус алмаштырып 2 саат жол жүрөт. Магдалена 13 жашынан баштап иштеп келет. Жумасына 90 гана доллар табат. Бирок ал ага да шүгүр деп, жаңы иштеп баштаганда болгону 4 доллар алганын, көп кыйынчылыктарга дуушар болгонун эстеди. Бир кардарым электрондук буюмун жоготуп алды. Биз аны бардык жерден издеп таппай койдук. Мен үй ишине жооптуу болгондуктан алар мени күнөөлөп иштен чыгарып салышты, деди Магдалена. Магдалена күнөөсүз болуп табылганы менен буга окшош кырдаалдардан кийин колдоо издеген. Ага окшош ишкерлерге жашыл колгап кийген айымдар жардам берүүдө. Бул жаңы түзүлгөн үй кызматкерлердин укугун коргогон улуттук уюм. Алардын максаты өлкөнүн бардык аймактарындагы үй тазалоо кызматкерлерине колдоо көрсөтүү. Үй кызматкерлердин шарты начар. Биз уюмубуз аркылуу үй кызматкерлердин укугун коргоп, шарттарды оңдойлу деп чечтик. Бирок Магдаленага окшош тургундар көмүскө иштеп келет. Көпчүлүгү контракт түзбөйт, демек салык да төлөбөйт. Айтылган өзгөрүүнү ишке ашыруу оор болору бышык. Азыр Магдаленанын иш орду жакшы, бирок мурдагы тажрыйбасынан улам ал бул ишине кылдат мамиле кылат. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак, Манчестер Юнайтеддин тренери Луи Ван Гал команда катары менен жеңилип жатканына карабастан кызматтан кетүү ниети жок экенин билдирди. Юнайтед Челси менен 0-0 чыккандан берки соңку 8 оюнда катары менен утулуп келатат. Ал ортодо Арсенал Борнмутту 2-0 менен жеңип лиганын башында турат. Жеңүүчү топту Месут Озил киргизди. Бүгүн болсо Лестер Сити менен Манчестер Сити беттешет. Реал Мадрид Испаниядагы Копа дель Рей таймашына катыша албай турган болду. 19 жолку жеңүүчү болгон бул клуб тайпалык оюндарда Кадис клубу менен болгон беттеште Денис Черышевти ойноткону үчүн жарыштан четтетилген. Черышев башка командага ойноп жүргөн учурда алган сары карточкалары үчүн бир оюнга катышпашы керек эле. Испаниялык Барселона клубу бир күнүн ичинде жаңы оюнчуну алып, кайра аны кетирди. Серджи Гвардиола мындан 2 жыл мурунку твиттеринде Барселона менен Каталонияны басынкан сөздөрү жазганын көрмандар таап чыкканда клуб анын келишимин жокко чыгарды. Гвардиоланын Барселонадагы карьерасы болгону 7 саатка созулду. Жаңылыктардын соңунда BBC 27 тилде берүүлөрүн чыгарып келет. Бүгүн BBC Фарси кызматынын мааракеси. شنوندگان گرامی برنامه امشب ما مشتمل است بر اخبار روز 1945 жылы Франциянын бошотулушунан тартып, 54-жылы королева Елизаветанын такка отурганы, 79-жылдагы исламдык революция, Ирандын атомдук программасы боюнча быйылкы тарыхый келишим сыяктуу чоң окуяларды BBC Фарси кызматы дүйнөдөгү фарси тилдүү элдерге жеткирип келет. Биз аларды мааракеси менен куттуктайбыз. Кадрдын башындагы Буш Хаус имаратында BBC Кыргыз кызматы дагы иштеп калды. Интернетте сиздерге салам, биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Берүүбүз тушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчулпан Койчиева, саламатта болуңуздар.